Кесиптештер, силер менен электрондук портфолио түзгөндү көрсөтүп беремин. Жеңил, өтө жөнөкөй. PowerPoint менен Microsoft Office менен иштешти билсеңиз, бул жеңил. Телефондо деле, компьютерде деле ушундай болуп ачылат. Google Chrome'га кирип, сапчага жазбайбыз. Настройка деген турат, неге көрдүңүзбү? Настройка подробные дегенди басабыз. Эң жогоруда, оң жакта аватарканын жанында 3 чекиттер турат. Бул жерде Google бизге эмнелерди берген? Ушул нерселери бар. Көрдүңүздөрбү? Бизге азыр бунун презентациясы керек. Киребиз. Аккаунтыңды танда деп жатат. Мен бул презентация бөлүмүн ачкан үчүн менде ушундай чыкты. Жаңы кирген болсоңор, силерде мындай чыкпайт. Эң төмөндөгү кошу белгисин басасыз. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде биринчиси даяр шаблондорду тандаңыз, же өзүң түзсөң болот. Өзүбүз түзсөк болот жаңыдан. Даяр шаблондорду тандайбыз. Бул жерде бизге даяр шаблондорду берди презентация жасоо үчүн. Бунун арасынан көрдүңүздөрбү? Көп граммата жасасак болот, даяр. Өзүбүздүн тексти, сөздү жазып, өзгөртүп алсак болот. Сүрөттөрүн деле өзгөртсөк болот. Портфолиого киребиз. Портфолио деген керек бизге азыр. Microsoft Office менен иштешкенди билсеңиз, бул өтө жеңил. Даяр дизайн берилди бизге. Электрондук портфолиодо эмнелер айтылган? Санариптик портфолиодо эмнелер камтылган, ошого карап өзгөртүп, жазып, сактап кошсоңуз болот. Канакей, өз аты жөнүңүздү, өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат, билимиңиз, дагы башка бөлүмдөрдү жазып, бүт нерсени өзгөртсө болот. Текстти, сүрөттөрдү, дизайн кошконду өзүңүз кошсоңуз болот. Эгер бул слайдтар аздык кылат, дагы кошом десеңиз, жанындагы кошу белгисин кошуп, кандай слайд керек сизге? Кайсыл форматта, дизайндагы слайд керек, ошону тандап аласыз. X'ти басып кайра чыгасыз. Бул жерде баягы сактабай калдым, унутуп калыпмын деген кыжаат болбойсуз. Мен жөн эле сохранить кылбай эле кайра чыгып кетем. Азыркы ачканым өзү эле сохранить болуп калат. Көрдүңүздөрбү? Кайра мына 3 чекитти басып, жазып, оңдоп бүткөндөн кийин, өзүм жөнүндө портфолиом түзгөндөн кийин бөлүшсөм болот. Бул жерде онлайн, офлайн деле ссылкасын копировать этип, ссылка менен таштасаңыз болот. Өзүңүзгө сактап аласыз. Печать этесиз, удалить этсеңиз болот. Оңдойм десеңиз, кайра эле кирип ошол жерден кайра портфолиону оңдой бересиз. Презентация алып көрсөтүп берет сизге. Түзүп бүткөндөн кийин. Кийинки слайдта, кийинки видеодо санарип портфолиодо берилген пункттар менен кантип жасоону ар бирине токтолуп өтөмүн.